Кыргызстан дүйнө элинин өзүнүн аккар көк муз баскан бийик тоолору менен суктанткан ажайып өлкө. Улуу тоолорубуз, бийик чокуларыбыз, ажайып кооз жаратылышыбыз элибиздин негизги байлыгы болуп эсептелет. Алдыңкы технология арышын керип, дүйнө тездик менен өнүгүп өсүп жаткан азыркы учурда бийик тоолордун таза абанын, мөлтүр суунун баркы да күн санап өсүп, тоо туризмин өнүктүрүү алдыңкы планга чыгууда. Жай мезгилдеринде Ош облусунун эң четки району болгон Чоң Алайды көздөй бет алган туристтердин агымы көп. Анткени бул аймакта деңиз деңгээлинен 7134 метр бийикте Ленин же тарыхый аты менен айтканда Желайдар чокусу жайгашкан. Дал ушул чокуну көрүүнү, аны багындырууну эңсеген альпинисттердин саны жыл санап өсүүдө. Союз мезгилинде Ленин чокусун багындырууга же бир көрүүгө дүйнөнүн булуң бурчунан туристтер агылып келип турса, Союз урагандан кийин чет элдик коноктордун агымы азая түшкөнү белгилүү. Ленин чокусунун алдында 10дон ашуун алп лагерь жайгашкан. Алардын ичинен жергиликтүү элге таандык жападан жалгыз турфирма Аччык Таш Нур, анын жетекчиси Пайзилдан Мурзаканов бул кесипти 15 жылдан бери аркалап чет өлкөлүк туристтерди Кыргызстанга тартуу, аларды тейлөө менен аракеттенип келет. Ушул туристтерди Кыргызстанга көбүрөөк тартуу максатыбыз ошол. Туристтерге жакшы шарт түзүп берип, ушу келген туристтердин тамак ашын, тейлөөнү жакшыртуу күндөн күнгө Кудай калса жакшырып баратат. Бул келген туристтерге өтө сылык, өтө жакшы мамиле кылыш керек. Ушул шарттарындагы жакшы шарттар түзүп берүүгө биз даярбыз да. Бул туристтердин келгенде булар алыстан келет, өтө алыстан, чет мамлекеттерден келет. Россиянын бардык шаарларынан келет туристтер. Келген туристтер бул базовый лагерибизде биринчи лагерде бир 2 күн эс алып, өздөрүнүн организмдерин көндүргөндөн кийин тоого кетет. Тоого ал жакты биринчи лагерь деп коебуз. Ал жердин бийиктиги Пик Лелин 7134-тун астында лагерь бар. Ошол лагерде алар ошол жерге палаткалар тигип ошол жерде турушат. Себеби алардын тоого чыгышына ошол жак өтө ыңгайлуу, шарты жакшы да. Эртең менен бул жерден жөнөсө ал тоого жетпей калат. Ошондуктан айырдеги шарты дагы бул жердин шартыга караганда мындан да жакшыраак кылып түзгөнгө аракеттенип атабыз. Ал жерге барганда алар 3 күн турат дагы ошол биринчи лагерден экинчи лагерге чыгат. Ал экинчи лагерге аларды баштап жүргөн гидтер керек. Ал гид болбосо ал тоого чыгыш деле өтө кыйын. Муз, жаракалар бар, өтө опасный жерлери бар. 90 градуста баягы жип менен байланып өздөрүнүн бая трешиналарга түшүп кетпес үчүн өздөрүн жакшы сактап өтүп кетет. Альпинист эми жалпы мына Ленин пикке келген альпинисттердин саны бир 1000ге чукул альпинист келет. Бул жерде мага окшогон фирмадан дагы 9 фирма бар. Биздин фирмага келген туристтер жылдан жылга саны көбөйүп өсүп атат. Биринчи баштаган мезгилибизде бир 20-30 келген болсо, азыр бул күндөрдө бир 60-70ке саны жетип калды. Бул туристтер дагы баягы шартты эмени көргөндөн барып бирини бири тартып, бирини бири ээрчитип келе берет. Атайын бийик чокуну багынтууну максат кылып, алыскы жолго ылайыктап буюмдарын көтөрүп алышкан туристтердин айрымдары Кыргызстанга алгачкы ирет келип жатышкандыгын айтышса, кээ бири буга чейин бул өрөндө болгонун баса белгилешет. Эң башкысы алар үчүн табигаттын кооздугу, элдин меймандостугу жакшы таасир калтырганын айтышат. Я здесь первый раз и Мен өзүмдүн күчүмдү сынаганы Саратов шаарынан келдим. Бул жакта биринчи жолу болуп жатам. Учурда жогору көздөй бет алууга даярдык көрүүдөмүн. Бул жакта кандай окуялар болгонун, анын ичинде чокуга жетпей 50дөй орус альпинисттери каза тапканын да жакшы билемин. Аба ырайы күтүүсүз өзгөрөт. Мен тажрыйбалуу альпинист деле эмесмин, жөн гана кызыгамын. Бул жактын мага эли, жери жакты. испытать себя. Я приехала уже второй раз. Мен бул аймакка экинчи жолу келип жатам. Өткөн жылы келгенимде аба ырайы жакшы эмес болгондуктан максатыма жетпей калгам. Эми бул жолку аракетим ийгиликтүү болсо экен деп турамын. Бош убактымда тоого чыгам. Бул менин хоббим. Кыргызстан мага аябай жагат. Складывается хорошо и погода позволит. Из Уфы, из Башкирии. Ну, я здесь, конечно, первый раз приехал.
Мен Башкортостандан келдим. 66 жаштамын. Эки досум менен Ленин чокусуна чыгууну пландап жатам. Буга чейин Эльбрус чокусунда болгом. Мындан 1 жыл мурун жакын досум Эверестке чыгуу учурунда каза болуп калды. Эгер ушул Ленин чокусун багынсам, эмгегимде ошол досумдун жаркын элесине арнайм. Амеров, он здесь бывал несколько раз. Амеров Рустем погиб в Гималаях. Ленин чокусу дүйнөдөгү башка 7000 метрден бийик турган чокулардын ичинен чыгууга ыңгайлуулугу менен айырмаланат. Ошентсе да, бийик чокуну багынтуу жеңил эмес. Аба ырайы тез өзгөрүп, чокуну калың булут каптап, заматта боруун чапкын башталып кетиши мүмкүн. Ошондуктан аба ырайына өзгөчө көңүл бөлүнөт. Чокуга июль-август айларында гана чыгуу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. My name is Pierre, I'm from France. Менин атым Пьер. Менин бул жака Франциядан келгениме 1 жума болду. Бул жактан жаңы маданиятты көрдүм. Кыргызстанды, жаратылышын көрүү максатым. Бул жака биринчи жолу келип жатам. Yeah, it's far away from France and I wanted to discover. So I visited India and Nepal with my friend Pierre 4 years ago. Мен тоо туризмине кызыгам. 4 жыл мурун Непалда болдум. Эми Кыргызстанга Ленин чокусуна чыкканы келдим. Ленин чокусу дүйнөгө таанымал. Европалыктар да бул чокуга абдан кызыгышат. Анткени 7000 метрден жогору турган чокулардын ичинен өзүнүн чыгууга ыңгайлуулугу менен айырмаланат. Мага тоолор, бийик чокулар абдан жагат. Time for that, so that's why I stay for 1 year just to think about that. Alpinizm туризмдин экстремалдуу тармагы болуп саналат. Андыктан чет элдик туристтерди чокуну багынтырууга тартуу көп эмгекти талап кылат. Алпинисттер интернет аркылуу алп лагерлердеги түзүлгөн шарттарга, коопсуздуктун камсыз болушуна өзгөчө көңүл бөлүшүп, ишенимдүү болгондо гана жолго чыгышат. Мне очень нравится моя работа. Мен 3 жылдан бери жайкысын ушул бийик чокунун алдына келип туристтерди тейлөө кызматына жетекчилик кылам. Тилмечтик ролду да аткарам. Биздин лагерде альпинисттерге мыкты шарттар түзүлгөн. Ашпозчуларыбыз коноктордун каалаган тамагын жасап берет. Көпчүлүгү улуттук ашкананы, соусундуктарды, айрымдары Европа тамактарын жактырышат. Готовим плов, мы готовим манты. Также у нас есть европейская кухня. Также у нас имеется баня. Люди спускаются с горы. Тоого чыгып келишкенден соң жылуу мончого түшүшөт. Лагерь жогорку ылдамдыктагы интернет байланышы менен камсыз болгондуктан туристтер үй бүлөлөрү менен байланышып турушат. Альпинисттердин ден соолуктарына өзгөчө көңүл бөлөбүз. Бул жакка альпинизм менен машыкпагандар, бирдекиде тоого чыгып көрбөгөн жаштар да кызыгып келип алышып, бийик абада демдери кысылып көп кыйналып калышат. Дарыгерлерибиз кан басымдарын өлчөп, дары-дармек менен камсыздап, көзөмөлдөп турушат. Потому что, женщине они меньше всего жалуются на состояние здоровья. Кыргызстанда тоо туризмин өнүктүрүү негизги маселелердин бири болуп саналат. Ошентсе да, кооз табиятыбызды көрүүгө, бийик чокуларыбызды багынтууга дүйнөнүн булуң бурчунан агылып келген туристтерге, альпинисттерге ойдогудай шарт түзүлбөй келет. Эгер бул иш мамлекет тарабынан колго алынса, Ленин чокусу эле өлкө казынасына миллиондогон сом киреше алып келмек. Анын үстүнө мындай бийик керемет чокулар дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө жок. Биз аны баалай билишибиз керек.